Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарына жумушчу сапары менен учуп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, өлкө башчысы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын салттуу бейформал жолугушуусуна катышат. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамындагылар: Муратбек Азымбакиев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы; Асейин Исаев, тышкы иштер министринин биринчи орун басары; Гульнара Клара Самат, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси. Булак Суперкежи. Самат Кыргыз дагы бир ирет хардкор бокс лигасынын чемпиону болду. Кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Абдрахманов таймашуу боюнча дүйнөнүн эң ири лигасы Бар Кунакл FC'нин мурдагы чемпиону Элвин Бритону жеңип алды. Ал түндө 72,5 килограммга чейинки салмакта хардкор боксинг боюнча профессионалдык бокс лигасынын чемпиону аталды. Мушкер ооруп жатканына карабай беттешке чыгып, атаңдашын утуп чыккан. Аталган белдеш Москвада өтүп, Россиянын профессионалдык бокс хардкор лигасы уюштурган. Абдрахманов буга чейин мээлейсиз урушкан хардкор FC экинчи сезонунун жеңүүчүсү болгон. Булак Спутник Кежи. Тажикстан менен Казакстанда рубль арзандоодо. Казакстан менен Тажикстанда рубльдын наркы төмөндөдү. Бул көрүнүш Орусиянын өзүндө да байкалууда. Эксперттер муну Орусияда мунай экспортторунун кескин кыскарышы менен түшүндүрүшүп, орус экономикасына батыш санкцияларынын кесепети эми сезилип жатканын айтышууда. Тажикстанда рубльдын арзандашы өлкө жашоочуларын тынчсыздандырууда. Көптөгөн тажик мигранттары жакындарына орус валютасы менен акча которушат. Эгер рубль төмөндөп кетсе, алардын кирешеси да кыскарат. Расмий маалымат боюнча калктын 75% мигранттар жөнөткөн акча менен жашайт. Өткөн апта башында 1000 рубль үчүн 158 самони берилип жатса, азыр бул көрсөткүч 141 самониден көп эмес. Казакстанда 1 рубль 9 теңгеге чейин жеткен учурлар болгон, азыр 6,4 теңгеге түшүп калды. Талдоочулардын пикиринде рубльдун кунсузданышы экономикага оң таасирин тийгизиши мүмкүн. Орусиядан экспорттолгон товарлар, анын ичинде азык-түлүк бир аз арзандашып өтүлүүдө. Рубльдун баасы өтө эле жогорулап кеткен. Анын кесепетинен Орусиядан келген товарлар кымбаттап жатат. Рубльдын арзандашы өлкө экономикасы үчүн жакшы. Мындан ары жогорулабайт деп болжолдойбуз. Эгер рубль дагы түшө турган болсо, келерки жылы жакшы көрсөткүчтөрдү көрүүгө болот, деди экономист Арман Бейсембаев. Батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкцияларын күчөтө берсе, рубль мындан ары да төмөндөй турганы болжолдонууда. Орусия каатчылыктан чыгуунун бир жолу катары Казакстан менен Өзбекстан менен чогуу газ биримдигин түзүп, чийки затты четке чыгаруунун жолун издеп жатат. Астана мындай биримдиктен баш тарткан. Ташкентте биргелешкен уюм түзүүгө ниети жок экенин билдирген. Булак Назар Ньюс Кежи. Бишкектеги аттракциондо эс алуучулардын башы ылдый карап асылып калышты. Борбор каладагы Фламинго паркындагы камикадзе аттракционуна түшүп, эс алып жаткандар баштары ылдый караган тийде асылып калган видео интернетке тарады. Окуя 25 декабрда кечинде болгон. Парктын администрациясы социалдык тармактагы маалымат сейрек кездешчү, бирок кээде болуп калчу окуя экендигин, себеби электрдик релинин бири иштен чыкканын айтты. Ал маселе бир нече минутада чечилгенин жана асылып калгандарды аттракциондон аман-эсен чечип алгандыктарын билдирди. Камикадзе шаардагы коопсуз аттракцион. Бүгүн электрдик релинин тетигин алмаштырып, тесттен өткөрүп текшерип жатышат. Мындай учурлар өтө сейрек, 15-20 жылда бир болот. Бул техникада алды эле аксайт деген администрация. Парктан аттракционго эс алууга келгендерге өздөрүнүн коопсуздугу үчүн түйшөлүгө негиз жоктугун айтышты. Булак Спутник Кежи. Алдыңкы күндөрү өлкөгө Кытай жана Орусиядан жаңы өрт өчүрүүчү унаалар алып келинет.
Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Анын айтымында учурда өлкө боюнча жалпы 58 жаңы өрт өчүрүүчү унаа бар. Кытайдан жалпы 100гө жакын өрт өчүрүүчү унаа алмакпыз. Анын 85и корообузга кирди. Ошондой эле Орусиядан да 10 өрт өчүрүүчү унаа келди. Эми февралда 30 келет деди ал. Шамыркановдун белгилешинче, өткөн жылга салыштырмалуу быйыл өрт аз катталды. Муну өрт өчүрүүчү унаалардын жетиштүүлүгү менен байланыштырды. Булак Супер Кежи. Медведев: НАТОну кеңейтүү аракети Россия менен согушка даярдык. НАТОну чыгышты көздөө кеңейтүү аракети Москва менен согушка даярдык көрүү болгон. Бул тууралуу Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Российская газета гезитине берген маегинде билдирди. Азыркы абалда көз карандысыз жана суверендүү мамлекеттердин англо-саксондук дүйнө менен болгон мамилесинде ишеним, өнөктөштөрдүн адептүүлүгүнө үмүт, алардын сөзгө бекем турары тууралуу кеп болушу мүмкүн эмес деп айткан ал. Медведев ошол эле маалда азыр Россиянын батыш менен сүйлөшө турган эч кими жана эч кандай негизи жок экендигин кошумчалаган. Ал бүгүн Россия менен батышты бириктиргенге караганда алда канча көп нерсе бөлүп жаткандыгын айткан. Медведевдин айтымында өтүп бараткан жылдагы окуялар ишеним жана урматсый менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. Эми көпкө чейин батыш менен болгон жакшы мамиле тууралуу унутсак болот. Бул биздин тандообуз эмес деп белгилеген Медведев. Ошондой эле азыркы шартта батыш дүйнөгө адамзатты алдыга алып келе турган эч кандай жаңы идеяларды, жамааттык коопсуздукту сунуштай албастыгы айтылган. Булак Спутник Кежи.